эми мындай конкреттүү так мисалдарда байкап көрөлүк. Мисалы күндөн күнгө деп айткыбыз келсе, изо дня в день дейт экенбиз. Изо деген бул из предлогунун бир формасы. Из-за чего? Изо дня в день. Балдар үстөлдүн тегерегинде отурушту деп айткыбыз келсе, мына дети сели вокруг стола. Мен супермаркеттин маңдайынан түшөм. Я выхожу напротив чего? Напротив супермаркета. Мен машыгууга анча деле каалоом жок. У меня нет особого желания тренироваться. Нет чего? Желания. Дарактын артынан бирөө чыга калды. Кто-то вскочил из-за дерева. Вареньенин бошогон банкаларын алып койчу. Убери банки из-под варенья. Из-за деген сөз бул бир нерсенин артынан дегенбиз, а из-под болсо бир нерсенин астынан. Ошо вареньеден бошогон банкалар дейт, из-под варенья. Ошондой эле Асандын 2 кызы бар. У кого есть 2 дочери? У Асана. Кимдин 2 кызы бар? У Асана есть 2 дочери. Керимдин баласы адвокат болгон. Кимдин баласы адвокат болгон? Керимдин. Эми орусча ушуну айтат. Сын Керима стал адвокатом. Гуля терезенин жанында отурду. Гуля каякта отурду? Кайсы жерге отурду? Дагы эле кыймыл аракетин багытын белгисип жатат. Гуля села возле окна. Возле окна. Терезенин жанында. Кичине балдарды кароосуз калтырууга болбойт. Эмнесиз калтырууга болбойт? Кароосуз калтырууга болбойт. Родительный падеж да без деген предлог менен колдонулат экен. Без бул бир нерсесиз дегенди билгизет экен. Мисалы мына. Маленьких детей нельзя оставлять без присмотра. Без чего? Без присмотра. Кароосуз калтырууга болбойт. Дагы бир мисалда байкап көрөлүк мына. У него нет ни кола, ни двора. Жанагыдай эле бул тике түшүнүүгө болбойт, бирок тике түшүнсөк деле мына ни кола, ни двора. Кол деген бул таяк, двор болсо кором. Анын же таягы да, же короосу да жок дейт. Мына ушуну өтмө маанисинде анын какканга казыгы жок деген кыргыз тилиндеги ушундай бир сөз айкаш менен туура келет. Мааниси жагынан мисалга алсак, когда-то Марат обанкротился, лишился всего. У него не было ни кола, ни двора. Бир кездерде Марат банкрот болуп, баарынан ажыраган. Какканга казыгы жок калган дейт. Теперь он снова встал на ноги. Азыр ал кайрадан бутуна туруп алды. Мына ушул бул ушундай мааниде колдонсоңор болот. Бул дагы ушундай өтмө маанидеги сөз айкаш экен. Ошондой эле желаю ни пуха, ни пера деп айтышат. Бул бирөөгө жакшылык каалаганда, бирөөгө ийгилик каалаганда ушинтип айтышат. Бирок мындай карап көрсөңөр, кыргызча которгондо желаю мен сага эчтеке каалабайм дегендей которулуп атат. Сага бир дагы канат дагы, бир дагы бир канат же бир пухта каалабайм дейт. Эмне үчүн ушундай болуп калган? Бул сөз айкашы байыркы орустар аңчылык менен жан багып жүргөн кезде пайда болгон экен. Алар ушундай аңчыларга, аңга кетип аткан аңчыларга ушундай каалашчу экен. Себеби эгерде көп өрдөгү атып кел же бир чоң аю атып кел десе, токойдун ээси угуп калып, анан алардын кой бербей коет деген ишеним болуп, тескери мааниде ушундай каалап, ушундай каалоолорду айтышчу экен. Бирок азыркы орус тилинде бул андай эмес. Мына бул башкача маанисинде, мисалы удачи, успехов, ийгиликтерди, жакшылыктарды каалоону билгизет. Жакшы кааласаңыз, мисалы экзаменге кирип баратса, же бир кандайдыр маанилүү ишке кирип баратса, желаю ни пуха, ни пера деп айтсаңар туура болот.